Бүгүнкү чыгарылышыбыз өзгөчө чыгарылыш. Система вентиляция. Четтери көгөрүп кеткен себеби бул үйдө вентиляция жок деген сөз. Ошол үй дем албагандыктан кандай болуп калды коюлгандан кийин? Өзүңүз мындай оюңуз. 15 күндө болуп калды койгону. Бул Провент компаниясынан келип коюп кетишкен. Бизде Кыргызстанда 91-92% үйлөрдө вентиляция жок. Эми 4 комната үй болсо, кухнясы менен, например, 5ти коебуз. Мынакей достор, сиздерге Провент ушундай компаниясын сиздерге көрсөттүк. Не может быть ограничен доступ журналиста к информации, представляющей общественный интерес, затрагивающей права, свободы и законные интересы граждан. Статья 4. Закон Кыргызской Республики о защите профессиональной деятельности журналиста. Салам достор, бүгүнкү чыгарылышыбыз өзгөчө чыгарылыш болмокчу. Анткени биз Провент деген вентиляция системаларын коет. Система вентиляция. Ошундай фирма келдик. Келип анан мону көрсөтүп коесун. Бул жердеги көгөргөн жерлер бар го. Мен каждый Нисахырдагы выпусктан көрсөңүздөр болот. Цехтерге киргенде, особенно торт жасаган жана пряник жасаган цехтерге киргенде ошол жердегилер көгөрүп кеткен болот. Ошону предотвращать этиш үчүн, жок кылыш үчүн ушундай мына Провент деген фирма ачылыптыр. Ошол жөнүндө кененирээк азыр сиздерге айтып беребиз, чагылдырып беребиз. Анын негизчүсү Чыңгыз байке. Assalamu алейкум. Кандайсыздар? Жакшыбы? Эң биринчи бул вентиляция деген сөздү түшүндүрө кетейин. Бизде Кыргызстанда вентиляция деп, например, көбү жана вытяжкалар болот го. Ошол вытяжканы вентиляция деп ойлойт. Же болбосо кондиционер коюп туруп эле ошону деле вентиляция деп ойлойт. Бирок ар бир үйдө баягы 3 нерсе болуш керек экен да. Бул кондиционер, бул отопление, анан вентиляция. То есть вентиляция деген биздин үйдүн ичинде, любой бир помещениянын ичинде воздух алмашуу болуш керек. Айланып туруш керек, э? Воздух алмашуу болуш керек да, то есть циркуляция воздуха. Биз, например, баягы дем алганда, ар бир дем алган сайын биз СО2, углекислый газды чыгарабыз да. Ал барып туруп баягы потолокто туруп калат. Аны кайра чыгарыш керек да. Ошол чыгарыш үчүн бизге ошол как раз вентиляция керек. Жанагы үйлөрдүн жана терезелердин подоконниктер бар го. Ошолор сууланып, четтери көгөрүп кеткен, ошондон да. Бул негизи ошол бууланып, четтери көгөрүп кеткен себеби бул үйдө вентиляция жок деген сөз. Анткени биз азыр деген Союз убагында естественный вентиляция болгон да. Анткени бүт терезелер, например, жыгачтан жасалган. Пол болсо, баягы эсиңерде болсо, мындай тешик ортосунда тешиктер менен полдор болгон. Эшиктерибиз, например, жыгачтан болгон. Үй дем алып турган ошол кезде. Үй дем алып турган. Үй дем албаганда, баягы үй тердейт да. Тердебеген. Баягы вентиляция болбогон, воздух кирбеген, постоянно ошол биз дем алып атсак үй тердейт. Ошонун себебинен жанакы терезелерде суу пайда болуп, суулар агат. Анан ал суу болсо кечке тердей берип, анан ошол жанагы кара орусча плесень деп коет го. Көгөрүп кетет, көк басып кетет. Көк басып кетет да. Бул көк басып кетти деген сөз, бул уже биздин ички организмибизге аябай чоң жаракаттарды алып келет. Ал болсо эң эле мындай бизге таралган бул астма да. Кондиционер коюп коет. Андан кийин жылуулаган паровой турат үйлөрдө, чайлуу үйлөрдө. Болду ошол экөлө. Кондиционер болсо болду, болбосо жок да. Андан кийин жана үйдүн сыртын жылуулап салышат бүт бар. Анан ичинде замуровать этип салып экен да. Ошондуктан үй дем албайт да. Мен түшүнүгүм боюнча. Үй дем албай атпайт. Анан кийин үйдөн, например, эч кандай баягы биз выделять эткен жаман нерселер эшикке чыкпаса, анан ошол эле өзүңөн өзүң үйдө жатып эле ооруйсуң. Эртең менен, например,
ошол үйдө 10 саат уктап турсаң эле уйкуң канбайт, башың ооруйт, настроениең жок. Кондитерский цехтерге барып атпайсызбы? Ошол жердегилер дагы ошон потолоктор сууланып кетет да. Тамып кетет анан ичи сууланып, ошон тамып турат, көгөрүп турат. Ошонун баары деле ошондон экен да. Ооба. Бул ошол эле, бул элементарный эле нерсе. Сен биз деле, например, үйдү ысытып алып, эчтеке баягы эметпеген үйдө отура берсек, тердеп отурбайсызбы? Ошондой эле бул помещениянын ичи дагы ошондой один в один ошондой эле тердейт да. Анан акыр аягы жана биз айткандай көк алып келет. Жакшы, эң жакшысы бул баягы терезелер тердей берет. Бул терезе тердеп аткан, бул уже жаман. Значит, үй дем албай атат деген сөз. Үйдүн ичинде оору жүрөт деген сөз. Эртең менен башым ооруп ойгоном деген сөз. Ушундай эле. Жана цехтерге деле кое бересиңер да, мындайларды. Ошондо бул цехтерге, например, биз садиктерге коюш керек обязательно. Анткени баягы гос садиктерде эчтеке айта албайм, бирок частный садиктер бар го. Биздин өзүбүздүн эле балдарыбыз барат да. Барат, 10 күн барат, 10 күн ооруйт, 10 күн барат, 10 күн ооруйт, ушундай да. Аякта деле ошол вентиляция жок. Если ичинде вентиляция болуп, ичи постоянно тазарып, воздуха менен болуп турса, оорубайт да адам. Бул фирма, бул өзү Казакстандан биз балдарды барып үйрөтүп келдик. Ошол жерде балдар жашап, Казакстанда булар 2013-жылдан бери иштеп аткан Alma Vent деген компания. Ошолор бизге бүт туура анан так технологиясын үйрөтүп. Казакстанда ушинтип коюп атышыптырбы э? Же мурун эле бар бекен ал? Казакстанда 2013-жылдан бери коюшат экен. Бизде Кыргызстанда 90-91-92% үйлөрдө вентиляция жок. Жаңа эле келгенде бияктан көргөм да. Деменчи ошону көрсөтпөйлүкпү? Кыргызстанда иштеп баштаганыбыз канча? Бир ай болду. Рекламаларды элдерге жеткизүүнү азыр баштадык да. Бул ушул экен да. Бияктан музда куруп турабы? Эмне? Воздух келип атат, э? Там воздух кирет да. Мына воздух келип туруп, бул батареяга кирет. Батареянын ичинен кайра жылуойдон уже чыгат. Уже үйлөйт. Ошондо өзүңөр байкагандай, мына сен футбол качан жүрбөйсүң. Хотя эшиктен муздак кирип атат. Бул ошондо бул уже баягы помещениянын ичине муздак болуп кирбейт да, жылуойдон кирет. Ошо бияктан чыгып аткан ысык абаны достор ошондо комнатанын ичине үйлөп салат экен да. Жакшы экен. Муну обязательно коюш керек экен анда. 100%. Ошо. Анда тияка барып көрүп келелик, көп баскан жерлер. Менде момундай болчу да, вентиляция деселер, боякты көрсөтсөң, мына ушундай чоң нерсе өтөт, жанагы эмнеден эле, жанагы темирден ошондой өтөт, ошол болчу да вентиляция десе. Мындай кичинекей вентиляцияны жок, андай да бар. Андай бар. Ал дагы эффективный, ал дагы жакшы. То есть, например, биздики жакшы, ал жаман деген сөз жок. Бирок биздин Кыргызстан үчүн, Кыргызстан рыногуна бул оңой. Эч кандай токко сайылган жок, эчтеке болгон жок. Батарейкасы да жок. Эчтеке жок. Анан муну, например, фильтрлерин алмаштырат элек, анан кийин тиги свет өчүп калды эле деген жок. Уктап атасыңбы, ойгой жатасыңбы, үйдү жаап кетип калдыңбы, үйдүн ичинде постоянно циркуляция. Канча убакытка чыдайт? Муну эми желательно бир жылда бир жолу баягы күздөн кийин жалбырактар чөбөт эмес, ошонун ичинде фильтрлер бар да. Ошону алмаштырып койсо болот да, бул. Ток алмаштырып эле коет, болду. Ошол вакыт тура берет. 2 минуталык нерсе. Же болбосо алмаштырбайбыз деле, аны жууп тазалап силип койсо болот. Жакшы нерсени алып келипсиздер. Эми азыр тигил үйдү барып көрүп, биякта биздин көрүүчүлөрүбүзгө көрсөтүп коелук, э? Достор, биз 8-чи микрорайонго келдик. Саламатсыздар. Кандайсыңар? Жакшы. Вентиляция коюп кетишкен турбайбы? Бул байкелерди. Бир көрөлүк деп. Бул обычный эле кухня. 8-чи микрорайондогу 104-чү сериядагы үйдүн. Бул канча этаждык үй? 4 этаж, акыркы этажда. Мына ошон. Саламатсыздар. Мына молдер. Можно бар? Сүгүргөнчү. Көк басып кетиптир. Анан обойлордун баары баягы терден эмеден серилип баштаган. Мол терезелер.
постоянно тердеп турчу да. Азыр тери жок. Бияка келсең Россия. Мынакта бир эле кичинекей эме тур. Көрсөтүп коелук. Кийин үстүн жакшылап көрсөтүп койсоң. Достор, жана билесиздер го өзүңөр видеолордон көрсөтөбүз го ушундай көгөргөн жерлерди. Ошол үй дем албагандыктан ушундай болот экен да. Анан бул терезелер сууланып кетет. Подоконниктер билесиздер өзүңүздөр деле. Ошондо эшиктеги абаны монту обогревательдин жанына келип туруп, андан кийин обогревательге үйлөп туруп, обогревательден бери көздөй жылуу аба үйдүн ичине кирип турат экен. Ошондой муну обязательно коюш керек экен да. Ар бир үйдө болуш керек экен. Жанагы үй салып атканда мисалы паровой отопление коебуз, холодильник алабыз үйдүн ичине, ушундай кухня кылабыз. Кылгандан кийин вентиляцияны обязательно түрдө кылыш керек экен. Чыңгыз Байкенин апасы ушул үйгө тетинтип көрүп кеткендиктен ушундай вентиляция коюп бериптир. Кандай болуп калды коюлгандан кийин? Өзүңүз мындай оюңуз. 15 күндө болуп калды койгонум. Бул Провент компаниясынан келип коюп кетишкен. Аябай жакшы экен. Үйдө бул биздики акыркы этаж эле вообще эме болгон үчүн аябай нымды көп тартат да. Анан терезелердин баары сууланып, кыштын күнү терезелерден суу агып, тетиги обойлордун астынын баары көгөрүп, терезенин четтери көгөрүп, ушундай вентиляция болбой атканда аябай азыр үйдүн ичиндеги абада таптаза дем алган эле сезесиң да. Ушу кандай абанын таза болуп өзгөргөнүн. Анан бул аба негизи бизде таза эмес го. Ушу күндө эле үй чаңдап турат да. Күндө эмелерди сүрсөң, телевизордун астында подставкаларын сүрсөң, терезелерин сүрсөң эле күндө чаң болот. Бул вентиляцияны койгондон бери аябай жакшы, чаң болбой калды. Баягыдай чаң жок. Ошон, то есть үй кадимкидей дем алып калат экен. Өзүңүздүн ден соолугуңуз мындай өзүнүкү жакшы. Башкача сезилди койгондон кийин. Башкача, ошо бүт абасы менен дем алганы, анан могу жерде гүлдөрдүн жакшы өсүп атканы баардыгы үйдүн абасы сразу эле сезилет да. Жакшы, аябай жакшы. Колдон келсе баардык адамдар ошону койдуруп алып колдонсо аябай жакшы экен. Ушул Провент компаниясынын жумушчуларына баардык балдарга рахмат. Кандай болуп калат, канча сом болуп калат? Мен мисалы азыр көлдөн көрүп аткандар бар. Жана айтып кеткендей эле Жалал Тош, Баткен дегендер бар. Анан кошуналар ошол топтолду. Бир 5 бир кошуна топтолуп, андан кийин сиздерге чалды. Сиздер бардыңыздар, анан бир үйгө канча акча болуп калат? Мондайлардан канчаны коесуздар? Эми 4 комнат үй болсо, кухнясы менен, например, 5ти коебуз. Андан сырткары жана үстүнө айттым го, отток депчи. То есть бул кайра баягы чогулган ошол углекислый газдарды үйдө чыгарып кетиш керек да. Ошондойдон, например, 2ни коебузбу, 3тү коебузбу, ошолорду дагы эсептелинет да. Бирок эми биз дагы баягы элди кыйнап, бизде ушундай бир бабыбыз бар, болду, мындан ары бери жылбайбыз деген да жок. Үй бүлөнүн баягы состояниясына да карап, колдон келишинче скидкаларды кылганга аракет кылабыз. Мынакей достор, сиздерге Провент ушундай компаниясын сиздерге көрсөттүк. Именно вытяжка ушул эле негизи вентиляция десек эле баягы ойго келет да, мындай чоң нерсе, ал жана мен айткандай эле потолокту килтеген жана темир ошондой деп андай эмес, ушундай мына кичинекей миниатюрный нерсе обогревательдин жанында турат, үйүңүздөр дем алып турат экен достор. Чынды айтсам, мен өзүм эле азыр мына маалымат алып атам. Буюрса биздин да үйгө коюп бериңиздер. Ошо реквизиттерди коюп коебуз, чалыңыздар, байланышыңыздар.